жатырмын, рахмат. М. Караколдун биринчи лидери, караколдун күчтүү лидери, караколдун мотору десем да жаңылышпайм, анткени биз чогуу барганда көрүп калдым. Бул эже кыймылдаса каракол кыймылдайт экен. Бул эже кыймылдабай үйүнө кетсе каракол үйүнө кетет экен да. То есть аябай күчтүү лидер экен, реальный мотор экен. Алдыңыздарда голд амбассадор, жакын арада эле голд чаап, иншалла азыр платинум статусуна бара жаткан, жүгүрүп бара жаткан убагы. Алдыңыздарда күчтүү лидер Жанара Шабданованы тосуп алабыз. Кол чабуулар менен тосуңуздар дагы, аябай жакшы уксаңыздар, сонун информацияларды алмакчысыздар. Жанара эже, сизге сөз. Кутман кечиңиздер менен Арген чоң рахмат. Аябай промоушнуңа рахмат. Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу мен жакшы угулуп атамбы, көрүнүп атамбы? Сонун көрүнүп атасыз, Жанара эже. Вообще супсулуу да болуп кеткен экенсиз. Рахмат, анда баштайлык. Бул жакта азыр географияны карап отурсам, Эфиопиядан бери кошулуп атса, ушунчалык биздин компания аябай өнүгүп өсүп, дүйнө жүзүнө таркап, командабыз өсүп атыптыр деп дагы бир жолу ушу туура жолду тандап, туура баягы чечим чыгарганыма дагы бир жолу ынандым деп айтсам жаңылышпайм. Мени тааныштырып кеткендей, менин атым Жанара Шабданова. Өзүм 43 жаштамын, 4 балам бар, жолдошум бар. Өзүм кесибим боюнча экономистмин. Оптима банкта 5 жыл бою иштегем. Андан кийин ошо сетевой маркетингке кирип, азыр дагы сетевой маркетинг менен алекмин. Эми бул компанияга келгениме мына уже 2 ай болоюн деп калды. Ортодон жаңы эле ушу мен дагы тур менен бир 2 жума жок болуп калдым. Кытайга барып келдим, Шанхайга, Пекинге барып келдим, Тяньзинь шаарына барып келдим, кыдырып аябай сонун ушундай эмоция менен, ушундай баягы эме менен келдим да, толуу, мындай наполненный болуп, аябай сонун эмоцияларды топтоп келдим. Ошон үчүн айтмакчымын, бул биздин компания Travel Advantage деген искусственный интеллект аркылуу дагы көп жакшы жерлерди көрүп, дүйнө жүзүн кыдырып, жакшы эмоцияларды чогултуп, жашарып, ушундай сөз бар экен: бир путешествие, бир саякат 10 жыл өмүрдү алмаштырат деген ушундай сөз бар экен да. Анысыгарындай биз азыр саякатка көңүл бөлүп, адамдардын дагы баягы саякатка болгон мамилеси, саякатка болгон баягы көз карашы өзгөрүп калды десем жаңылышпайм. Анткени азыр өзүбүз эле көрүп атабыз, адамдарга саякатты айткан аябай жакшы экен, эмоция тартуулаган, ушу саякатты тартуулаган, ушундай сонун бизнес тартуулап иштеп жатабыз. Бул жакка жаңы адамдар барбы? Жаңыдан баягы кошула элек. Бул жака жаңыдан биринчи жолу кирип ушул зумга катышып аткан адамдар болсо, бул жака плюс белгисин жазып койсоңуздар болот. Анткени баягы азыр эми адамдардан 30 адамдан ашып калыптырбыз. Ошонун арасында жаңы адамдар болсо жазып коюңуздар. Бул жакта Жылдыз Нурпазиловна дейт, Венера дейт. Кош келиптирсиңер, сиздер туура чечим, туура жака келдиңиздер деп айтып кете алам. Айжан Усупбекова, Перишка дейт. Перишка деген жана Эфиопиядан деген Перишка го, Так, аха, айфон дейт. Ооба дейт Пиришка. Кош келипсиздер. Сиздерди бүгүн түз эфирде жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Эми сиздерге мен ушул презентациямды кыскача айтып кетейин. Бул эмне деген компания, каяка келдик деп таң калып атасыздарбы, же балким маалымат алып, уже баягы маалымат алып кирип аткансыздар. Бирок мен сиздерге ушул компания жөнүндө кыскача, саякат жөнүндө, искусственный интеллект Travel Advantage деген баягы сайт жөнүндө кененирээк сиздерге айтып бергим келип атат. Азыр мен демонстрация экрана кылайын. Так, көрүнүп атат деп айтып коюңуздар, Так, страница ачылдыбы, көрүнүп атабы? Так, баарыңыздарга көрүнүп атат деп ойлойм. Башыңыздарды ийкеп коюңуздар, көрүнүп атса.
же жазып коюңуздар группага, чатка. Эми бул жакта Travel Advantage деген бул эмне? Бул искусственный интеллект, MWR Life деген компаниянын бул искусственный интеллект. Бул азыркы замандын талабы. Анткени азыркы заманда, азыркы убакта искусственный интеллект аябай өнүгүп атат. Баарыңыздар эле ушу менен макулсуздар дейм. Анткени биздин жашообуз жеңилдеп атат да. Бул искусственный интеллект деген эмне? Бул бизге посттор жазып берип атат, любой текстти жазып бер десең жазып берип атат, перевод кыл десең баягы тексттерди оңой перевод кылып атат. Ошол сыяктуу эле бул MWR Life компаниясы эмне кылган? Өзүнүн искусственный интеллект, мунун аты Travel Advantage деген. Ушуну бирден бир ушу единственная компания азыркы моментте ушул сайтты киргизген, искусственный интеллектти киргизген. Бул экранга ким чийип атат, ошону могу сары чийилип калды го, чийбеңиздер. Бул жерде чет жагында, уч жагында турган ручканы тийбеңиздер. Бул жакта азыр экрандын баары чийилип калды да. Эми караңыздар, Travel Advantage, travel деген путешествие, advantage деген тоже путешествие деген сөздү билдирет. Эми бул жакты карап көрсөк, бул жакта эмне экен? Бул компания бизге саякат, биздин продукция, бул компаниянын продукциясы бул саякат. Бул саякатта биз ушул саякатты адамдарга тартуулап эле, адамдарга жакшы эмоция тартуулап, жакшы келечек тартуулап ушул бизнести түзүп атабыз да. Эми бул жактан баягы карап отурсак, карап келсек, могул эң үстүндө Travel Advantage Elite деп турат. Биякта баллы лояльности. Баллы лояльности деген эмне? Бул сиздер компанияга келип, контракт түзүп, кошулганда бул клубная система, ушул клубка силер член болосуздар да. Ушул жака мүчө болуп киргенде сиздерге баллы лояльности деп ушул жака тур сатып аласыздар дагы, ушул акчаңыздар ушул жака түшүп калат. 490 болуп турган, меники бир айдан ашкан соң $240 компания дагы кошуп төлөп берип койду. То есть бул акчага мен эмне? Бул акчага мен любой момент, хоть азыр турду бронировать этип туруп, эс алып, эртең эле кете берсем болот деген сөз да. Эми могул жакта асты жагында карап көрсөк, мына гостиницы, авиарейсы, автомобили, трансферы деп турат. Круиз, life experience. Life experience деген бул групповой турлар деген сөздү билдирет. Lifestyle могул өзүнүн онлайн магазини бар. Бул жакта 1,5 бренд, 3 миллион товар менен, курорттор, наземный транспорт, развлечения, пребывание дейт, билеты, быстрые сделки, клуб. Бул клубный отельдер. Эми мен башынан баштап сиздерге айтып берейин. Гостиница дегенде особенно жаңы келген адамдар кун коюп, аябай көңүлүңүздөрдү буруп уксаңыздар, абдан кызыктуу да. Анткени бул жерде карасаңыздар, мына астында направление деп турат. Эгерде өзүңөр бул жактан направлениясын тандап, кааласаңар Турцияга болобу, Дубайга болобу же Египетке болобу, любой могу жерге направленияны жазсаңар, регистрация заезда, выезд деп канча күнгө, балким 5 күнгө, балким 7 күнгө же 10 күнгө, канча номер керек, балаңыздар менен барасыңарбы, канча взрослый адам бар, ошо менен анан поиск деп бассаңар, астында болгон эмелердин баары чыгып калат да, гостиницалардын баары чыгып калат. Ошол сыяктуу эле силер өзүңөр бул жактан направленияны тандап, өзүңөргө турларды тандап, өзүңөрдүн саякатыңарды өзүңөр бул жактан түзүп алсаңар болот да. Эми мына поиск гостиницы деп бассам, Египет деп бассам, азыр Египетте болгон гостиницалардын баары бул жактан чыгат да. Мага ошонусу эмнеси жакканы ушул жакты. Андан кийин мунун мына Safari Hotel деп чыкты, двухзвездочный, трехзвездочный, 4-5 деп бул баасына жараша жана жылдызына жараша ошондон башталып кетет экен. Анан бул жакта чет жагында мына бааларын көрсөңөр болот да. Канча деп баалары турат. Эми бул жакта 2-3 жылдыз дегендерди карабайлы коелук, 4-5 жылдыздарды карайлык. Анткени баягы эс алганга барган соң жакшы отельге барып эс алган жакшы. Например, Four Seasons Hotel дейт. Бул Каирдеги отель экен, 5-звездочный отель экен.
Биякта ценасы $555 десе, силер участник болгон үчүн, бул клубдун мүчөсү болгон үчүн 161 экономия берилип атат. Всего с налогом $358 деп кетип атат да. Эми ошол сыяктуу эле өзүңөрдүн возможностька, мүмкүнчүлүккө жараша мына Grand Palace Hotel дейт, 3 жылдыздуу экен. Бул жакта баалары ар кандай. Ар кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Мына регулярная цена 51 дейт, экономия участника $13 дейт, всего с налогом $33. Мага дагы бул жактын эмнеси жакты? Налогу менен кошо бул баалардын баары, көрсөтүп турган баалардын баары бул налогу менен. Например, Травориум компаниясында менин сиңдим былтыр жазылып, 1 жылдан бери акча топтоп келип, эс алайын деп азыр баягы брондойн десе, налогун өзүнчө төлөйт экен. Ал жакта бааларына налог кошулбаптыр. Налогун эсептеп келсе эле бир топ акча кошулуп кетет экен да. Эми бул жактан сол тарабында бул жакта условиялар турат да, сортировать этсеңер болот. Наибольшая экономия процент менен дейт, ценовой диапазонду өзүңөр басын жазасыңар, мына $1000 чейин, $100 чейин болсунбу, же $1000 өйдө болсунбу, канча жылдыздуу отель керек эле, 5 жылдыздуу, балким 4 жылдыз, 3 жылдыз, завтрак включен дейт, радиус поиска деп, анан бул жакта өзүңөр кайсы жагына галочка койсоңор болгон, ошол отельдин баарын бул искусственный интеллект 1 мүнөткө жетпей за секунду чыгарып берет да. Эмнеге мунун ыңгайлуу экенин айткым келип атат? Анткени сиңдим ошо Травориум компаниясындагы 2 сутка отуруп мен брондой албай койдум деди. Анткени баягы отельдери деген мындай башаламан экен, анан аябай көп экен, карап отурсам, биякта ар бирин чукуп карап, ичин карап, эмнеси бар экен, балдарга развлечениясы бар экенби, условиясы кандай экен деп бүт баарын карап отурганча 2 суткам кетти дейт. Ошо ойдон брондой албай койдум деди да. Анан бул жака болсо, баягы искусственный интеллект аркылуу бүт баарысын силердин каалооңуздар менен бүт баарысын сиздерге тандап берип атат да. Анан жанында эмне бар болсун, мына достопримечательности, эмнелерди көргүңөр келет, кайсыл жака жакын болсун, кайсыл райондо болсун деп, ушулардын баарын өзүңүздөр тандасаңыздар болот. Бул өзүңөр түзө турган турлар боюнча да. Андан тышкары мына экинчи пунктту карасак, биякта авиарейсы деп турат. Авиарейстерди өзүңөр тандайсыздар, кайсыл жактан каяка барганга, отправление кайсы күнү келесиңер, в обе стороны барып эле бир точкагабы, же кайра в обе стороныбы, канча адамга деп туруп, эконом класс же болбосо мына бул жагын ачсак, премиум эконом класс дейт, бизнес класс, первый класс дейт. Ушулардын баарын киргизсеңер, поиск кылсаңар болгон бүт рейстин баары чыгат экен. Мен баягы Кытайга барарда ушул жактан да салыштырып карап көрдүм. Арзан чыкты. Биз деле баягы тур менен көп адамдар барган үчүн примерно ошондой баада чыкты да. Ошондой баада жакшы баягы авиалиниялар менен чыкты. Анан бизде да Караколдо биз авиакассага барып салыштырып көрдүк. 1-2 направленияны салыштырып көрдүк да. Анткени сиңдимдин подружкасы, кызы ошо Россияда, Пермде окуйт экен. Бери келгенге билет табылбай атат дегенде, авиакассага барса башка бааны айтты. Бул жактан карап салыштырсак, бир 10 миңге жакын разница чыкты да. Бизден бияктан арзан чыкты. Эми баягы отелдегидей аябай разница болбосо дагы бир аз разница болот экен. Анан бул жактан дагы эмнеси жакшы? Эгерде авиарейсти бияктан брондой турган болсоңуздар, сиздерге кайра туристический кредит деп кэшбэк түшөт экен. Мына могу үстүндө турбайбы? Баллы лояльности деп. Бул акча деген бул эмне? Бул биздин балл. Бир балл $1 барабар да. Бул жактан мен жанагы каалаган отелимди брондоп туруп, эс алганы кетсем болот. Анан эгерде мен бияктан авиарейсти брондой турган болсом, азыр туристический кредит деп кайра мага кэшбэк түшүп калат экен.
элестетиңиздер, ошол туристический кредитти кайра эле силер эмне, кайра эле ошол отельди броньдогонго же башка нерселерге же жанагы онлайн шопингден соода кылганга мүмкүнчүлүк аласыздар да. Азыр бүт жакта эле ушундай программа лояльности деп, глобуска барсаңар деле картаңарды колдонсоңор скидка, кайра кэшбэк деп атат да. Ошол сыяктуу эле бул жакта да туристический кредит деп кэшбэк түшөт экен. Мына андан тышкары бул жакта автомобили, барган жериңиздерден автомобилдерди арендага алсаңыздар болот. Бул жактан эртерээк броньдоп койсоңуздар арзан баада түшөт экен да. Любой жарга барганда эле туристтер экен деп баягы бааларын көтөрөт го. Бизде деле ошондой бар. Көлдүн сезонунда таксисттер укмуш эле баасын көтөрүп калат да. Особенно туристтер экенин көрсө болду, жөн 2-3 эсе көтөрүп салат го баасын. Ошол сыяктуу эле башка өлкөлөрдө деле, башка жакта деле ошондой бар. Бул жактан биздин приложение аркылуу, Travel Advantage аркылуу автомобилдерди заранее броньдоп койсоңуздар, ошол маалда ошол машинаны сиздерге даярдап алып келип берет. Трансфер бул отельге, аэропорттон отельге алып барып, кайра отельден сиздерди аэропортко жеткизип коет. Анан круиздер дегенде бул жакта жанагы лайнерлердин бүт түрү. Ким баягы ушул лайнер менен эс алгым келет десе, бул жактан круизный компанияны тандайт экенсиздер. Мына круизный линия Disney дейт, круиз Холланд Америка дейт, Viking Ocean круизы. Бул жакта круизный компаниянын түрлөрү чыгат экен. Корабльды да өзүңөр тандайт экенсиңер. Мына Замара Пурсуит дейт, Viking Astrea дейт, Viking Юпитер дейт. Ушулардын баарын өзүңөр тандайсыңар. Направление река деп, кайсыл направление менен баргыңар келип атат. Порт отправление, кайсыл жактан ошол портко отуруп, кайсыл жак менен баргыңар келип атат. Ошолордун баарын бүт киргизсеңиздер, бул жактан дагы круизди дагы броньдоп, круизге барып, круиз менен, лайнер менен эс алып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Анан мага дагы бир жаккан жери Life Experience. Life Experience деген бул эмне экен? Бул готовый турлар. Компания бизге даяр турларды ушул платформага салып койгон да. Эми бул жактан карасак, мына Life Experience'тин түрлөрү бар. Нью-Йорк Сити дейт, Каиро Делюкс, мына Каирге $699 на человека деп турат. Вот обратите внимание, могул жакта көңүл бурсаңыздар, примените до 350 баллов лояльности дейт. Баллы лояльности деген меники мына 730 турбайбы? Азыр мен Каирге барам десем, ушул жактан $350 баллдан төлөйм дагы, калган $349 мен эмне кылам? Өзүм доплачивать этип туруп эс алып кете берем. Эми бул жактын ишин карап көрөлүк. Эмне бар экенин, Делюкс деген ушул групповой турларды ачсаңыздар, ичинде турлар кошулган болот да. 5 дней 4 ночи дейт. Мына 17-июльда бул эс алуу башталат экен. Бул жакта болгон сүрөттөрдүн баары бар, отельдин сүрөттөрү бар, кайсыл жака эс алып барасыңар, кайсыл турларды көрөсүңөр, бүт баарысын ушул жактан көрсө болот. Эми мына детальдарын карап көрсөк, включение дейт. Бул жака эмне кирет экен? Ушул баага эмне кирип атат, Размещение в отеле на 4 ночи дейт. Трансфер аэропорттон алып кетет, кайра жеткизип коет. Завтрак включен, 3 обеда включены деген, значит, бул тамагын баары полностью все включено. Пирамидага алып барат экен, сфинкске алып барат экен, музей цивилизацияны көрсөтөт экен, Копский Каирди көрсөтөт экен, Египетский музейге алып барат экен дагы, мечеть Мухаммед Али дейт. Мунун баарын эмне кылган? Компания түзүп туруп, готовый тур кылып бизге дайындап берип койгон. Эми бул жакта сүрөттөрдүн баарын көрсөңүздөр болот. Маршрутту мына графикти полностью жазып берип койгон. Каирге мынчасында келесиң, экинчи күнү бияка барасың, тияка барасың. Жада калса мына маршруту менен баарын түзүп берип койгон да. Ушундай мен приложенияны, ушундай баягы сайтты мен биринчи жолу көрүп атам. Анткени бул эми компаниянын деген баягы алдыга умтулган, компаниянын ушунчалык масштабдуулугун, күчтүүлүктүгүн көрсөтүп атат. Эми бул Life Experience'те карап көрсөк, дагы Life Experience'дар аябай көп экен.
Андан тышкары дагы жаңылыктар болуп атат. Кудай буюрса, мына жакын арада ысык көлүбүз дагы ушул Life Experience деп групповой тур болуп киргени турат. Кудайым буюрса, ал жактан дагы барып жолугабыз. Дагы жакын арада биздин лидерлер Арген менен Илим мырза ушул президент менен баарлашып, ага түзмө түз чыгып сүйлөшүп, ошо көл, ысык көлдү внутренний туризм, ички туризмди өнүктүрөбүз деген өздөрүнүн баягы кыял максаттары бар экенин билчүмүн айтышкан. Ошонун баягы ишке ашырып, ошол максатына жетип келатат деп айтам. Эми ойлойм, баягы кышында дагы лыжный туризм, лыжага дагы ошолорду дагы киргизет Кудай буюрса. Анан эми дагы суроолор боюнча аябай Меккеге барат элек. Бизге мусулман өлкөлөргө бул аябай баягы керектүү нерсе деп Меккени да киргизишти. Ага декабрга азыр ачык турларды брондосоңор болот. Анан Кудай буюрса, баягы баасы арзан эле болот экен. Аябай жакшы отелдин сүрөттөрү менен ошолордун баарын көрсө болот да. Бул жакта бүт информация бар. Анан эми мына карап көрсөңөр, Греция дейт Life Experience, Катар Deluxe Life дейт, Пуэрто Рико дейт, Дубай. Ушулардын баарын чукуп карап, коркпой эле, могу бронировать дегенде, забронировать сейчас дегенде бассаңар коркпогула, муну ал ичин кирип көрүп баарын изучать эте берсеңер болот. Андан тышкары мага дагы аябай жаккан нерсе бул өзүнүн онлайн магазини бар экен. Шопинг молл, лайфстайл молл деп. Бул жакты басып көрсөңүздөр, бул жакта эмнелер чыгып атат. Мага аябай жакты бул. Анткени могу брендтердин баары бар экен. Dolce Gabbana, Dior, Gucci, Michael Kors дейт. Ушул брендтин баары 3 миллион товары менен биз как клубтун мүчөсү катары скидка менен арзан баада ала алат экенбиз. Доставить в Кыргызстан деп, мына Кыргызстандын флагы турат. Эгерде $150 өйдө товар заказ кылсаңыздар, Кыргызстанга чейин бекер жеткирип келип берет экен да. Мына для женщин, для мужчин, для детей дейт. Мен бул жактан баягы сердечко моего избранныйга кошуп койгом, өзүмдүн каалаган баягы духилерди карадым да. Эмнеге дегенде, бул магазин бар дегенде, брендовый магазин, баягы косметика, духи дегенде сразу ушуларды карадым. Премьер Жур Нина Ричи деп. Ушул духини илгери 2008-жылы жолдошум Франциядан алып келип берди эле. Эми бул укмуш духи да, мага ушундай жаккан, бир 3 жылга жакын жөн эле колдонгом. Баягы себингенден кийинчи жыты кетпейт да. Эми андай духи колдонуп көргөн эмесмин. Андан беричи баягы бизге көбүнчө репликалар келет экен. Баягы брендовый духини алайын десең аябай кымбат келет. Бул жакта эми баягы карасаңыздар, эгерде Нина Ричи $139 болуп атса, сиздерге экономия $25 дейт. $114 ала аласыздар. Анын ичинен 7 баллын балл лояльности менен төлөп, калганын өзүңүздөр кошуп төлөй бересиздер. Могу Lancôme'дун Trésor деген духисин да карап койдум. Өзүмө кошуп койдум да, ушулар мага жаккан нерселерди алсам болот экен деп. Мына саатты карап койдум. Могу Lacoste'нын сааты аябай жакты. Ушуну да Кудай буюрса жакын арада алам деп өзүмө ушул избранныйга кошуп койдум да, оңой тапканга. Андан тышкары мына женщины, мужчины деп, бул жакта ремни, шапки, очки дейт. Иши кылып, носкиден өйдө, сумка, бүт перчатки, шляпа, шлепанцы дейт, кроссовки, джинсы, спортивная одежда, бүт баарын ушул жактан тапса болот экен. Булардын баары брендовый одеждалар, сапаты аябай сонун. Эми бул магазиндерге барып өзүңөр сатып алам десеңиздер, муну мындай баага ала албайсыздар. Скидка менен эч ким бербейт, анткени бул бренд магазиндер өздөрүнүн брендин караш керек. Эми брендтерди карап көрсөңөр, мына Adidas дейт. Бул баас эмеси менен по алфавиту А, Б кайсы бренд керек болсо, ошолорду карап бул жактан таап алсаңыздар болот. Андан тышкары муакта финальная распродажа деп бар экен. Финальная распродажаны бассаңар, аябай скидка 80%ке чейин. Бул жактан 10%тен 80%ке чейин мына финальный распродажа менен товарларды сатып алсаңыздар болот экен. Бул жакта мына 81% деп турат. Джон Ричмонд дейт. Бул блузканы $1722 турса, сиздерге 81% скидка берип атат дагы, $1270 сиздин экономия болуп атат. Анан бул жактан $324 ала аласыздар деп атат да. Ушундай скидкалар берилет. Эми андан дагы дальше кетелик.
Андан кийинкиси шопинг моллду эми карап аябай шашпай отуруп алып карап чыгыш керек да. Могу курорттор дагы аябай жакты. Бул дагы аябай көп экен. Мунун баарын карап чыгыш керек экен. Дүйнө жүзүндө кандай курорттор болсо, Азияда болобу, Европада болобу, Россияда болобу, бүт курортторду карап чыксаңыздар болот да. Менин сиңдим карап чыкты эле, өзүм дагы кызыгып карайм деп эле ошо баягы убактым пока тийбей атат. Бирок Сочинин курорттору аябай жакшы экен деп чыкты. Кисловодскто знаменитый курорттор бар, Россиянын. Ошол жакта жана бүт процедуралары менен, питаниясы менен арзан баада бияктан броньдоп барып эс алып келсеңиздер болот. Наземный транспорт дейт. Эми бул жактагы жанагы автобустарды же поезддерди, билеттерди заранее арзан баада алып коюп, можно перемещаться бир жактан бир жакка жеткенге, балким же болбосо машина арендага алып алсаңыздар болот. Развлечениялар бар экен. Развлечение дегенде кайсыл шаарга бара турган болсоңор, кайсы өлкөдө барсаңар, ошол жакта болгон развлечениялардын баарын карап, бул жактан билеттерди алып, ошол жерге барып көрүп келсеңиздер болот. Анан билеты деген жерди мен дагы карап көрдүм эле. Билеты дегенде эмне деп кызыгып көрсөм, баягы кайсыл айда Дженнифер Лопестин бир шаарда концерти болот экен. Ойлоп койдум, аябай жакшы баягы эмеси менен чыгат экен да. Посадочный месталары менен, ряддары менен, кайсыл местадан аласың, баалары менен, алды жагы мындай золотой круг деп коет экен. Ошол жагынан алса кымбатыраак, арт жагы арзаныраак деп ошолордун баарын изучать этип, бул жактан кайсы знаменитостьтин же кайсы ырчынын концертине баргыңыздар келсе, ошол шаарга барып, ошонун концертине катышсаңыздар болот экен. Андан кийин клуб деген бул быстрые сделки. Андан кийин клуб экен. Бул клубный отель дейт. Клубный отель дегенде коттедждер экен. Арзан баада коттедждерди алып, мындай отель бир комната эмес, целый коттеджди алып алып, үй бүлөңүздөр менен барып эс алып келгенге мүмкүнчүлүк бар экен да. И бааларын дагы кайсыл өлкө болсо, бааларын дагы карап туруп, аябай деле кымбат эмес экен. Баягы бүт условиясы менен кааласаңар ал жактан өзүңөр баягы продукт алып алып тамагын жасайсыңар, каалагандай ошол жакта баягы кенен кесир, балдар көп болсо ушундай кылып эс алса дагы мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан мен дагы жаккан нерсеси, бул жактан мен баягы Кытайга барып келдим деп атпаймынбы? Кытайга барганда могу eSIM дегенди колдондум да. Бул электронный сим-карта экен. Биз Ташкентке барып, Ташкенттен учтук. Ташкентте туруп алып, прям посадка болуп атканда, самолетко отуруп атканда анан тиги подключать эттим да. Жанталашпай Кытайга барганда менде связь болсун деп, биягынан кирип, биягынан кирип, анан мага канча болду? 4,85 еврого турду да. Бул электронный симкачы гигабайты менен как положено барганда сонун связь иштеди. Мен Alipay деп жана электронный кошелек акчаларымды, юаньдарымды наличка албай ошого салып алгам. Баягы Alipay менен төлөгөнгө мага связь керек эле, интернет иштеп туруш керек. Анан баягы үйдөгүлөр менен сүйлөшүп турганга мага связь керек деп бияктан подключать этип койдум. Кил жака барганда менин электронный симкам аябай сонун иштеди. Эми бул 485 сомдой эле болду да мен үчүнчү. Мен менен барган адамдар аэропортко барып алып, ошол жактан эме алышты, сим карта сатып алышты 100 юаньдан. 100 юань болгондо 1250, 1300 сомдон где-то кетти да. Эми интернети көбүрөөк дейт, бирок мага бир жумага жетти. Ушунун берген интернети 3 гигабайты мондай аябай жакшы, мага сонун жетти да. Ошонусуна мен баа берип койдум. Аябай оңой экен. Телефонуңар эгерде ошондой электронный симканы поддерживать этсе, любой өлкөгө барсаңыздар вообще без проблем. Карточка Optima банк менен төлөп койдум дагы, ошо менен мен на связи болдум да. Андан кийин дагы айтып кете турчу нерсе, бул Travel Advantage, бул искусственный интеллект компания деп атам, преимущество для членов. Эгерде ушул клубтун мүчөсү болсоңуздар, бул компания MW Airlife, бул крупный оптовик, бул 2 миллион гостиница менен баягы эме түзүлгөн да. Договоренность бар. Специальные цены дейт. Атайы баалар, атайы арзан баалар только ушул клубтун мүчөлөрүнө. Анткени биз көп жолу салыштырдык башка баягы
Booking.com, Expedia деген сайттар бар. Отельдерди броньдой турган. Ал жак менен салыштырдык. Мен Кытайга барганда Шанхайга бардык. Шанхайда Шератон деген пятизвездочный отельде, аябай жакшы отель экен. Ошол жерде эс алып, ошол жерде жаттык. Анан мен баягы для интереса салыштырдым да. Booking.com'до баасын карадым дагы. Биздин приложение менен Шератон деп прям биз эле жаткан комната чыкты. Анын ичине эмнеси кирет экен? Завтрагы кирет экен, плюс хамамы бар экен, бассейни бар экен. Анан так эле биздин отель эми завтрактар укмуш сонун экен, шведский стол, все включено. Ошолордун баары биздин приложение аркылуу 10-15 долларга чейин арзан чыкты за сутки. Бир кишиге, бир адамга. Мен ошондо ойлоп койдум, бул действительно аябай жакшы баягы компаниянын ушундай жетишкендиги экен депчи. Анан 150% гарантия берип атат. Бул компания гарантия берип атат. Эгерде сиздер деген баягы броньдоп алып отельди, андан кийин башка сайттан арзаныраак таап калсаңар, ошол эле датада, ошол эле шаарда, ошол эле отельде таап калсаңар дейт, скриншот кылдырып компанияга, служба поддержкага жөнөтүп койсоңор, 150% разницасын сиздерге кайра которуп коет. Бул эмне деген сөз? Бул гарантия. Бияктан арзан жок, башка жерден арзан броньдой албайсыңар деген гарантия берип атат. Служба поддержки 24 саат иштейт. Буну деген күнү түнү жазсаңар, любой суроого жооп ала аласыздар. Бул ошол кыскача ушундай презентация, Travel Advantage деген. Андан тышкары, конечно, бул продукт, биздин компаниянын продуктусу. Биз ушун менен иштейбиз да. Ушул сонун эмоцияны, ушул саякаттарды адамдарга сунуштап иштеген, өзүң да рахат алат экенсиң, адамдар дагы аябай жакшы баягы реакция кылышат экен да. Анткени саякат деген кимге жакпасын, саякатка баргысы келет. Мен бул жактан эмне мүмкүнчүлүктү көрдүм? Мен семьям менен арзан баада дүйнө жүзүн кыдырып, жакшы жерлерди көрүп, ушу саякаттаган бирден бир мүмкүнчүлүгүн көрдүм дагы. Анан акча таба турган дагы мүмкүнчүлүгү өтө чоң экен. Бул акча таба турган мүмкүнчүлүгү жөнүндө башка кийинки спикер, менден кийинки спикер айтып берсин, маркетинг планы боюнча. Мен болсо ушул кыскача менин частим Travel Advantage боюнча бүттү. Анан эми кийинки мен сиздерге чакыра турчу бул жака спикер, бул Илим мырза, бул менин жогорку насаатчым. Бул абдан чоң лидер компанияда, тез аранын ичинде чоң жетишкендикке жеткен. Бул компанияны Арген экөө ошо Кыргызстанга жайылтып, бизге жол көрсөтүп, бизге жардам берип, насаатчы болуп, билгенин үйрөтүп, бизге азыр биз аркасынан кетип баратабыз бул адамдардын. Илим мырза дагы өзү опыты аябай көп, сетевой маркетингде да иштеген, посольствода иштеген, Россияда 5 жыл, ошо Европада дагы өзүнүн чоң бизнестери бар, Европада иштеп келген ушундай адам азыр сиздерге маалымат берет. Бул жактан өзү кандай болуп келип калганын, кандай мүмкүнчүлүктү көргөнүн, анан акча жөнүндө ошо Илим мырза маалымат берсин. Илим мырза, эфирдесизби? Микрофонду сизге узатам. Чоң рахмат, Жанар айым. Жөн эле крышканы ачып туруп эле биз билбеген нерселерди куюп койдуңуз. Биз ишенебиз сизге. Сиз өтө чоң лидерсиз бүгүнкү күндө. Сизге абдан ыраазыбыз. Так, азыр мындай кылалы. Так, мен жолдо болгондуктан мен сөздү өзүмдүн спонсорум, жаш болсо дагы бүгүнкү күндө өтө күчтүү үй бүлө. Булар менен көздү жумуп алып эле напрямую эле разведкага бара берсе болот да, булар эч убакта сатып кетпейт. Булардын аркасынан жүрсөк эч убакта как бы мындай ошибкалар болбойт дегендей да. Менин спонсорум бул Арген Артур. Эфирге чакырып коеюн. Баягы биз ушундай ситуацияларда бири бирибизди дайым колдоп иш алып барабыз. Ошондуктан дүркүрөгөн кол чабуулар менен Аргенди тосуп алалы. Нам всем повезло бүгүн,
Мен өтмөкмүн, бирок эң күчтүү лидерге сөз берип атам бүгүнкү күндө. Мына не только Кыргызстандын ичинде, Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда, Европа мамлекеттеринде, Чечняда командалар бар. Бүгүнкү күндө баягы чоң күчтүү локомотив десек жаңылбайбыз да. Арген, сага сөз. Чоң рахмат, Илим байке. Мен башында айтпадым беле, урматтуу туугандар, бүгүн башкача презентация болот. Укмуш презентация болот. Честно айтканда, мен мындай презентацияны өтө албак эмесмин, өтө албайм дагы. Жанар айым, сизге терең ыраазычылык. Давайте команда Жанар айымга тиги огонь магоньдордон, лайктардан жөнөтүп коюңуздар, мына супер болду, супер болду. Мен билбеген көп нерселер болду. Вот мына Сочидеги там курорттор, дагы Кисловодск дейсизби, ал каер экенин да билбейм, бирок укмуш болду. Там дагы эмне Дженнифер Лопестин билетин деле карап көргөн эмесмин, бирок бар экен. Рахмат. Ну, көп билбеген нерселеримди бүгүн дагы өзүм үйрөнүп алдым. Элестеткиле, век живи, век учись деген ушул экен. Мен 5 ай жүрүп үйрөнө албай атсам, мына Жанар айым болсо 1,5 айда уже үйрөнүп алыптыр да. Честно айтканда, сонун нерселерди айтып берди. Эми билбейм, мындан артык презентацияны көрө албайсыздар го дейм. Ким кирди, вам повезло, ким кирбей калды, өзүңүздөр билесиздер, арманда калды дегендейчи. Надеюсь, запись болду, надеюсь, записьти ала алабыз дегендей. Эми мен болсо эмне, баягы эле презентацияны анда көрсөтүп берейин сиздерге, урматтуу туугандар. Жанар айымга действительно мына көрдүңөр, кандай лидер. Жанар айым, сизге голд вообще жарашпайт. Только азыр уже платинум жаап туруп $10,000 айлыктарды көрсөтчү адамдардансыздар да, эмичи. Молодцы, молодцы. Прям жана устатынан шакирти ашат деген ушу экен. Аябай сүйүндүм, бир аз жаш алып атам көзүмө. Супер, прям супер. Так, анда эмесе акырында болсо дагы биз презентациябызды баштайлы. Маркетинг план компания. Караңыздар, бул биздин президентибиз Йони Ашуров. Биздин аябай реалдуу лидер, кыйын лидерибиз да, основатель компания. А, Жакшы идеясы болгон, мына жакшы идеясын азыр дүйнө жүзүнө жайылтып атат. 176 өлкөдө иштейт. Бизнес for Home'га кирсеңер, номер 1 кылып салды өзүнүн компаниясын. Номер 1 по туризму азыр, по росту. Билбейм, азыр мындан артык компания жок, мындан күчтүү маркетинг жок, мындан күчтүү, мындайча айтканда, туризм жок да. Вот мына сонун туризмди Жанар эже сонун кылып айтып кетти. Ошонун баардыгын алсак болот, элестеткиле. Керек болсо сим картаңды алып, постоянно связьда болосуң. Постоянно связьда болосуң. Ушул адамга рахмат. Анан караңыздар, бизде бонус быстрого старта деген бар. Бүгүн канчасы? Бүгүн бизде так, алтысы как раз эртең, акыркы күн, урматтуу туугандар. Бүрсүгүнү саат эртең мененки 10го чейин. Бүрсүгүнү саат эртең мененки 10го чейин силер жетишесиздер. Караңыздар, жаңы келген адамдарга быстрый старт бар. Кирди дагы 7 күн ичинде 2 адам киргизсе, $150 чай ичип кое аласыңар. Айлыктан тышкары, рефералкадан тышкары $150 мына чай ичип кое аласыңар. Но андан тышкары эртең 8 июль саат таңкы 9га чейин, эртең мененки 9га чейин дагы эскисиңерби, жаңысыңарбы, разница жок. 2 адам киргизгениңиз үчүн дагы $150 чай ичип кое аласыздар. Элестеткиле. Элестеткиле, ушул 2 бонус менен эле $300 чыгып калып атат. Кээ бир компаниялар, экөөнү алып кел, 30 000 акча салсын, сен деген 8 000 аласың, 9 000, 10 000 аласың деп аябай мотивация берет экен. Бизден болсо айтар элек, 40 000 сом аласың депчи, 2 адамың үчүн. 40 000 сом аласың. Элестет, кайсы компанияда ошондой бар? И плюс ал адамдарың дагы эмне экен, счетуна $490 путешествие калат. Жанар айымдыкын көрдүңөр, уже 730. Демек эмне экен, дагы 240 компания подарок ыргытты. Халява ыргытып атат ай сайын. Илим байке сонун айтат халява жөнүндө. 730 болуп калды. Вот, мен еще коротуп атып 930 сум болду азыр. Бирок дагы бир 2 путешествияга барып келсем калбай калчу да, ошон үчүн ай сайын колдон келишинче алышым керек экен ушул балдардычы. 240 мен алып турушум керек экен постоянно. Калбай калат экен. Но карап көрүлөчү. Ага да жакшы, ал адамга, жаңы кирген адамга. Сага да жакшы болуп атпайбы? Сен да акча алып атасың, ал да акча алып. Ал 2 адамын киргизип койду, ал да 40 000 алып койду. Чөнтөккө салып койду. Все. Иш ушундай башталат, иш ушундай сонун болуп атат дейт. Эмне үчүн?
Эмне үчүн? Потому что бизде эмне экен? Сонун маркетинговый бонус бар. Караңыздар, бул биздин доходтордун бири. Эгерде эки пакетибиз бар, 340 кирсе, $40 чөнтөккө саласыз. Эгерде $590 кирсе, $80 чөнтөккө саласыз. Элестеткиле. Даже биз мына туризм компаниясында иштегенбиз, биз тур сатчыбыз. Мен бир 3-4 тур саткам. 3-4 тур саткам, 4 турдан 200 евро айлык алгам. Елестет, андан көрө мен 4 адамды бул жака киргизип койсом, ал каалаган турун алат, каалаган моментти алат, канчалаган гостиницаны алат, өзү каалагандай алып жүрө берет, мен болсо $80 алат экенмин да. Плюс эмне экен, ал өмүр бою биздин компания менен иштешип калып атат. Өмүр бою эмне экен, международный компанияга кирип калып атат и чоң акча табууга чоң шансы бар болуп атат. Болгону кайсы маркетингде бар, сен ойлонуп көрсөңүз, 30 адам менен $10.000 айлык деген кайсы жерде бар, айткылачы. 30 адамды киргиздиң, 30 адамга жардам бердиң, 30 адамды ишке алып кеттик, $10.000 айлык. $10.000 айлык эч жерде жок. Мен сизге гарантия берем. Эч жерде жок. Легалдуу компанияларда жок. Эми нелегальныйларда бар. Бир ай табасың, 2 ай табасың. Фо, компания 10.000. Зачем сага андай компания? Зачем рисковать? Зачем там эптеп септеп кирип алып ар кайсы жерге? Зачем? Бул нерсе эмне экен дажычы? Сиз ойлойсуз, азыр мен эртерээк кире калып акча табайын, акча таба калайын, акча сурый калайын, калганы өлсө өлдү, эмне болсо ошо болду депчи. Каргышы тиет ошол адамдынчы. Биз тазаланышыбыз керек. Биз наоборот эмне кылышыбыз керек? Туура компанияга кирип, туура акчаларды тапсак, сонун болот экен. Каргышы балаңа, небереңе чейин тиет экен, урматтуу туугандар. Давайте, анан сиздер эмне экен? Правильный компанияда иштегенди үйрөнүңүздөр. Азыр эмне болуп атат? Азыр мына биз туризм нишасын тандаганыбыздын бири эмне экен? Билесиздер, туризм сферасында 5 легалдуу компания бар. Дүйнө жүзүндө канча өлкө бар болсо, 280 өлкөнүн ичинен эмне экен? 5 легалдуу компания бар. Ошонун бири биздики. Азыр эң крутой, эң көп акча төлөгөн, эң жакшы путешествияларга жөнөткөн. Бешөөндө тең умра сапары жок. Төртөөндө жок то есть. Бизде гана бар. Элес биздики, короче, азыр самый крутой, самый эң жакшысы биздики болуп атат. Урматтуу тууган, ушуну түшүнүп коюңуз. Легалдуу компания, 5 компаниянын арасынан биздики самый эң жакшысы, сонуну болуп жатат. Эми ушул сиз эң жакшы сонун компанияны алып атасыз биринчиден. Туурабы? Ушул компаниядан эмне экен анан? Болгону 2 адамга айтасың деп атат. Болгону 2 адам менен сиздер эмне деп атат? 20-уровеньге жетесиздер деп атат, урматтуу туугандар. 20-уровень Black Royal деген. 2 личник менен башыңызга туюп алыңыз. 2 адамды ким чакыра алат? Любой адам чакыра алат. 2 адамды баардык адам чакыра алат. Мен тамашалап бир аз айтып коем, даже өлгөн адамга бери дегенде 300 адам келет, туурабы? Эми биз тирүү жүрөбүз, биз лидербиз, биз мындайча айтканда авторитет бар. Биз күчтүү адамдардын бири болуп туруп, кантип 2 адамга авторитетиң жетпейт? 2 адамга авторитетиң жетпейби? Анда бул сеники эмес. 2 адамга авторитетиң жетсе, $1.000.000 айлыкка жете аласың. $1.000.000 ай сайын ала аласың. Это караңыз, пассивный доход эле 20-уровеньде. Ушуга 2 адам менен жетесиң. 2 личник менен жетесиң. $15.000 күн сайын капать этет. Айына $450.000, ай сайын $450.000. Баш аягы $1.000.000. Күчтүү маркетологдорго жолугуп туруп, бир компанияда мындай болгон эмес. 2 адам менен $1.000.000 айлыкка жеткен. Бир жакта болгон эмес дейт да. Да, может, сени чакырган 2 адам слабый. Но ал 2 адам да 2 адам чакырат да. Вот ошондо ошолордун алдынан күчтүү лидер чыгып калса, болду сага. Бул веткаңа бир күчтүү лидер, бул веткаңа бир күчтүү лидер чыгып калды. Все. Иншалла жетесиң 20-уровеньге. Главное, колуң түшүрбөсүң керек, жетесиң могул 20-уровеньге. Баарыбыз жетебиз. Баарыбыз ушул 20-уровеньге жетебиз, урматтуу туугандар. Анан караңыздар. Бул жерде кыскача айта кетейин, пассивный доход команда. 3 адам менен силвер статусун жабасыз. 3 адам болгону. 3 адам. Разница жок. 340-ка киреби же 590-га киреби? Экөөнө тең 6 балл берет. Бирок $340-ка киргенде $120 ал подарок алып калат.
путешествияга. 590 киргенде $490 подарок алат путешествияга. Ну, адамга выбор бересиңер. Кайсыны кааласа ошону ала берсин. Потому что экөөнүн тең 6, бирдей 6 балл түшөт. Мына 18 балл чогулду. 18 балл чогулду. Эмне экен? Сиздер силвер статуска жеттиңер. Пассивный доход күнүнө $4, айына $120. 10.000 сом. Ай сайын. Тоже жаман эмес. Тоже жаман эмес. Дальше эмне болуп атат? Эми силверден мындайча айтканда вау акча көрбөйсүздөр. Но ушул $120 компанияга бересиздер дагы, путешествияга ай сайын $240 алып бересиз. $240, $240, $240, $240 ай сайын путешествияга. Главный эмне кылышыбыз керек экен? Силвер статусун жаап коюшубуз керек экен ошон үчүн. Дагы бир жаңылык силверлер үчүн. Жаңы силвер болсоңуздар, элестеткиле, баш билбейм, могул жерге батабы батпайбы, но силверлерге, жаңы силверлерге жана болбосо эски активдүү силверлерге эмне экен бизде в скором времени укмуштуудай чоң масштабдуу 1000 кишилик тренинг болмокчу. Силверлер үчүн 1000 кишилик тренинг болот. И ошол тренингди ким өтөт? Айына $100.000 алып аткан адам өтөт. Эмне үчүн? Чтобы биз $100.000 айлыкка чыгалы. Мен чыктым дейт ал. $100.000 айлыкка мен чыктым. Мага жетиштүү дейт. Мага шүгүр дейт, $100.000 айлык. Эми силер чыккыла дейт. Ошону мен үйрөтөм дейт. Бул сабак дейт. Бир адамга негизи $1000 турат дейт. Ушу $1000 коротпогула. Башка тренингтерге барбай эле койгула. Башка сабактарды окубай эле койгула. Лучше мага келгиле, мен силерге $100.000 ай сайын алганды үйрөтөм деп атат. Ошол адамдын условиясы болгону бир силвер экен, жана эмне экен 25-июлга чейин бир жаңы адам каттап коюшубуз керек экен. Ал айтты, Арген, сен да ошону кылышың керек деди. То есть баарыбызга бирдей условия. Элестеткиле, баарыбызга бирдей условия. Мен дагы эмне экен, бир жаңы адам катташым, баарыбыз бир жаңы адам каттайт экенбиз, и минимум силвер статуста болот экенбиз. Болду, ушул статуста болгон соң бизде эмне экен, любой силверди $100.000 чыкканга үйрөтөт. Но караңыз, целься в Луну дейт. Если промахнешься, попадешь среди звезд беле, кыскасы. Эми алысыраак эле ата бер дейт да. Алысыраак эле ата бер дейт. 100.000 мүмкүн ишенбей турасыздар ай сайын. Мен деле ишенген эмесмин. $20.000 ай сайын алса болот экен. Мен деле ишенген эмесмин. $10.000 болот экен. Но карасам, эсептесем бар экен $10.000. Эсептеп бүткөн соң компанияны текшерсем 12 жыл легалдуу эмне экен сонун иштеп келе жатыптыр. Ушуну көргөндөн кийин көз ачылды. Болду дедим, все, кеттик дедим. План койдук. Мен 3 айда жеттим. 3 айда. Менин партнерым мына, мен жана айтып келдим, мугалим деп эң башында да айттым. Мугалим, жөнөкөй мугалим. Тоже 3 айда мени туурап, 3 айда платинум статусун жапты. А 3 айда платинум жапкандар, булар эмне экен азыр мощный рост көрсөтө тургандар. Потому что мен платинум жабар замат, жарым айдан кийин титаниум болдум, жарым айдан кийин джейд жаптым, дагы эмне экен бир жумадан кийин перл статусун жаап салдым. То есть анткени мен уже бышып калдым 3 ай ичинде, аябай быштым. Кээ бирлериңер барсыңар мүмкүн силвер жаба албай атасың. Эч коркпо. Голд жаба албай атасың. Эч коркпо. Платинум жаба албай атасыңбы? Эч коркпо. Сен жаңы эле келдиң. Бир ай эле болду. Кой отур. Могул жер даяр эмес. Ушул жерди сабакка киргизип даярдаңыз. Биринчи ушул жер даяр болсо, статус өзү келет. Ушул жер даяр болсо, акча өзү келет. Иншалла, ишенип коюңуздар. Эч переживать этпей, ой мен канча жүрөм, силвер жаба албай атам, голд жаба, платинум дебеңиздер. Дебеңиздер. Мен 3 айда араң платинум жапкам. 3 айда. А кээ бирлериңер бир ай иштей элек жатып, мен голд элемин дейсиңер. Сонунда голд дагы. Голдтон кийин эмне кылып иштеш керек? Азыр мен көрсөтүп берем. Мына голд деген 2 личник болот. 6, 6. Оң жак, сол жагың 6, оң жагың 6. 72 балл. Мына в общем 12 балл. 12 адам болгондо голд статусун жабасыңар. Пассивный доход күнүнө $10. Күнүнө $10. Эми караңыздар, күн сайын $10 алып атасыздар. И бул жерде эмне болуп жатат? Мына сиздер дейт, жумасына $600 алууга шанс бар дейт. 12 адам. 6, 6, 12 адам менен голд жаап атасың дейт.
$600 жумасына алууга шанс бар дейт. Ал үчүн эмне кыласың дейт. Жумасына понедельниктен воскресеньяга чейин мына эртең башталат. Бүгүн цель коюп, бүгүн цель жазып жатыңыздар дагы, эртеңден баштап эмнекен именно голдторго айтып жатам. Голд боло электер, голд жаап туруп эмнекен жумасына $600 алыңыздар. Жумасына $600. Эми караңыздар, 36 жаңы бал дейт. 36 жаңы бал это 6 болгон адам. То есть сенин 12 адамың бир жагынан 3 адам киргизсе, бир жагынан 3 адам киргизсе, эмнекен силер $600 жума сайын ала берет экенсиздер. Болгону голдтон. Болгон. Анан бир аласың голдту, эки аласың, 12 адамың бар болчу, уже эмне болуп кетти? 24 болуп кетти. Үчүнчү аласың, 36 болуп кетти. Уже эмнекен платинум жаап калып атасыңар. Платинум. Платинум кантип жабылат? Эки эле ишек менен сол жагыңда 15 адам, оң жагыңда 15 адам. Болгону. Кээ бир жерде бар экен, эй. Кээ бир жерде бар экен. Тетик Силверде акча алыш үчүн давай 5 киши жасагал дейт экен. Ошого кантип ишенесиң? Нелегальный компания еще. Кантип ишенесиң? Мына 12 жыл иштеп аткан стабилдүү легалдуу компания болуп атпайбы? Эми кара. Бул жерде мына платинум жаптыңыздар. Платинум 175 балл. Где-то 29 жарым адамда. Но биз 30 дейбиз. 30 дейбиз дагы, караңыздар, күнүнө $15 алып атасыздар. Это айына пенсия катары, пассивдүү доход катары $450. То есть эртең менен саат, Кыргызстан сааты менен саат 10-до $15 сага күн сайын түшүп атат. $15 түштү, 30 болду, 45 болду, иши кылып 105 болгондо эмнекен бир жумадан кийин счетуңа, картаңа түшүп калат. Ал карта кандай? Ал карта мына мындай экен. Мына мындай экен, мына. Менин картам мына. Компания берген карта, NW Airlife, MasterCard, Арген Асанкулов, менин фамилиям. Бардыңыздарга карта келет. Давайте чатка жазып коюңуздар, кимдерге карта келди, ким уже акчаларын чыгара баштады. Карта келгендер жазып койсоңуздар болот. Өткөндө көрдүм, Караколдон келген экен, карталары өткөндө көрдүм. Ну, кыскасы көп эле жерлерден, Бишкектен да келип атат, ар кайсы жерлерден келип атканын көрдүм. Так. Чын эле эже мага түшүп жатат. Мен алдым карта дейт. Ну, Жанар эже албаса болбойт, конечно, алды. Так. Кыскасы эмнекен картаны, эмнекен сиздерге бекер аласыздар. Еще банковский карта болот. Ошол банковский картага эмнекен постоянно акча түшөт. Биринчи күнү чыгарам акча дейт. Сонун кут болсун. Обязательно видео тартып дагы жөнөтүп коюңуздар ушу чыгарып аткандарыңыз. Бирок сиз токен менен да далай чыгарып атканыңызды көрүп калгам. Так что сонун. Мага заказ кылыш керек карта дейт Рабия эже. Все, болду, заказ кылабыз Рабия эже сизге. Тем более, давайте бизге жазыңыз, обязательно жардам беребиз карта заказ кылганы. Супер, супер. Эми платинумдан карагыла, пассивный доход эле $450. Андан тышкары бонус ускорениясы $1200. $1200 жума сайын. Жума сайын $1200. Биринчи жума, экинчи жума, үчүнчү жума, төртүнчү жума сиз эмнекен уже титаниум болуп каласыз. $4800 уже алып койдуңуз, еще титаниумга секирип койдуңуз, еще $750 алып атасыз. $750 алган соң, $750 пассивный доход. Бияктан $4800 алып атасыңар. Андан кийин бизде мондай нерсе бар. Бонус роста команды, карагыла. Платинум, титаниум болгондо дополнительно $80 алсаңыз болот экен. Ал кандай? Мисалы, рефералдуу бонус $160. Титаниумдуку. Титаниумдун рефералдык бонусу $160. Өзү чакырбашы мүмкүн, но командасы чакырса, командасына новичок келген, новичок бир адам чакыра турган болсо, ал өзүнүн $80 алат, туурабы? Эң башында мен көрсөткөм, рефералка $80 деп. Туурабы? А сизге 160 чыгыш керек болчу, потому что сиз титансыз. 160тан 80-ди кемитип, $80 сизге чыгат. Элестеткиле. Анан кийин командаңызда Силвер бар. Силвердин рефералкасы $100. Сиздики 160. Силвер командасына бир адам чакырса, сиз эмне кыласыз? Ортодогу $60 чөнтөккө саласыз. Анан кийин Голд бар командаңызда. Голд $120 рефералкасы. Рефералка. Бир адамга тур сатканың үчүн $120 аласың голд. Титаниум 160. 160тан 120-ны кемите, ортодо $40 сеники. Командаңда мүмкүн платинум бар.
Ал 140 алат, сиз 160. Разница $20 алып бересиңер. Кеңешип кала турган болсоң, 160 болуп, естественно эчтеке албайсың. Ал жагы да бар. Но калган 9 доходтун баардыгын ала бересиңер. Это вообще, мындайча айтканда, магический, укмуштуудай бизнес. Бул божий бизнес деп коебуз да булчу. Аллах таалам берген бизнестердин бири болуп атат да бизгечи. Потому что мындай бизнес, мындай легалдуу компания менен эч качан көрүлгөн эмеспиз. Билбейм, дагы болобу болбойбу. Кээ бирлер айтат, ой, дагы чыгат депчи. Билбейм мен. Билбейм мен. Анткени эмне экен, 10 жыл ушул сферада жүрөм. 10 жылдан бери мен мындай а, акчаларды, мындай бизнести мен көрө эле келем. Реалдуу айтам, реалдуу айтам. Вот. Потом эмне болуп атат? Биз азыр Pearl статустабыз. Күнүнө $80. Чай ичип кой $80. Мына, эртең менен турдуң, мына $80. Эртең менен турасың, качан турасың, $80 чөнтөктө. Уже смело жүрөсүң, $80 бар. Депчи. $80 это 7.000 канча сом. Елестет, иштесең, иштебесең, 7.000 канча сом алсаң, это вообще супер. Это супер-пупер результат. Потом президентский бонус. Ушуга да мен токтолдум. Мен силерге обещать эткем. Бул бонусту жейт статустан алат. Мен сиздерге айткам. Мен пока жейт эмес кездечи. Жейт эмесмин, мен муну ала элекмин, алгандан кийин айтам кандай экенин деп. Мына эми жейт болдум, мен эми айта алам. Караңыздар, силердин эмне экен? Меньший веткаңар деле 20%ке көбөйтүп коет экен. Или 0,2-ге көбөйтүп коет экен. Допустим, менин меньший веткамда 1000 балл бар болчу. 0,2-ге көбөйткөндө $200 дополнительно айлык ар айдын биринде алам. Ар айдын биринде бул дагы как пассивный доход болуп калат экен. Но бул башталышы. Пёрлдамын пока что. Бул башталышы. Но элестеткиле мен, допустим, сапфирге чыгайын. Или давайте не сапфир, дабл даймондка чыгайын, Дабл даймондка чыктым. Менде меньший веткамда бул 10.000 балл. 10.000 балл. Меньший веткамда эмне экен? Демек 10.000 балл бар экен. 10.000 балл бар экен. Но менин 0,2-ге көбөйткөндө 10.000 балды $2.000 болот экен. Элестеткиле, ай сайын минимум $2.000 алам. Буга жетип алгандан кийин анткени кийинки айда трипл даймонд жабам да. Кийинки айда трипл даймонд жапсаңыз, уже эмне экен? $3.000 экен, чай ичип кой катары берет экен. Это вообще супер. Анан роялга жеткендечи. Могу фиолетовыйга жеткенге аракет жасашыбыз керек да. Роялга жетсек, это кичинекей веткаңда 100.000 болот. Минимум 100.000 балл болот. 0,2-ге көбөйтсөң $20.000 чай ичип кой катары бир айда бир, минимум бир айда бир түшүп турат 20.000. Минимум 20. Потом эмне экен, роялдан даблга секирсең уже $30.000 чай ичип кой. Но роялга жеткенде карагыла, $120.000 айлыгың бар еще. $120.000 пассивный доход. $20.000 президентский бонус, Вот 20% президентский бонус от меньшей ветки. Там мелкий могу уже эмелер автобонус андай мындай сүйүнүп атышпайбы азыр командада. Ура, автобонус чаптым деш. Алар чепух болуп калат, эч ким карабай калат автобонус. Эми $500 чо там деп каласыздар да ай сайынчы. Вот. И плюс эмне экен, активдүү бонус дагы $200.000. Это вообще $350.000 болуп атпайбы? Могул жерге жеткенде $350.000 ай сайын алып атабыз да. $350.000 ай сайын. Это вообще супер. $350.000 ай сайын. Болуп көрбөгөндө акчалар. И ушуну атайын жасалган маркетинг, что любой адам жасай алат. Любой адам. Бул жака сенин профессияң разница жок. Мына көрдүңөрбү? Бүгүнкү Жанара Шабданова, да, она эми экономист по профессии, бухгалтер, бул жакты чагат, бул жакты эсептейт, тытат эми. Жанар эжем жетет иншалла. А экономист эмес, бухгалтер эмес жетпей калабы эмне? Мугалим Гүлзат Момбекова жетпей калабы? Естественно жетет. Естественно жетет. Мына азыр даже Гүлзат Момбекова уже платинум болуп кетти. Платинум болуп кетти, урматтуу туугандар. Иншалла кийинки жума уже титаниумга аракет жасап атат. Анткени аз эле дагы аз эле движуха кылып койсо эле командалар эмне экен, ар биринин командасынан платинум чыгарып койсо, голд чыгарып койсо, командасынан силвер чыгарып койсо болду. Командасынан уже эмне экен, титаниумга уже кете беришет. И так далее. И так далее, урматтуу туугандар. Дальше эмне болуп жатат бизде? Дальше эмне болуп жатат? Менин айтымым боюнча, бул нерсени укмушуудай жасаптыр.
что баардыгы жете тургандай, баардыгы жасай ала тургандай жасаптыр. Потому что эки адамды любой адам жасай алат. Эки адамды мен билем даже, 1000 киши жазган бомуштарды билем. 1000 киши жазган бомуштар бар, историялары бар, туурабы? Бул жерде айтып атат, сага 1000 кишинин кереги жок дейт. Сага 2 киши. Меники да 2 кишиден тарады. Илим Байкенки да 2 кишиден тарады. Мына Атыреже азыр көрөсүңөр, рейтингде жүрөбүз, Атыреже экөөбүз. Атыреже деле 2 киши менен тарады. Урматтуу лидерлер, баарыбыз 2 киши менен $1 миллион айлыкка чыга алат экенбиз. Эртеби кеч мүмкүн 3 жылдан кийин чыгабыз. Мүмкүн 5 жылдан кийин чыгабыз. Но артты карап көргүлөчү. 5 жыл мурун кандай элең, азыр ошондойсуң, туурабы? Артты карап көргүлөчү. 10 жыл мурун кандайсың, азыр ошондойсуң. 10 жылдан кийин деле жетип койгула ушу $1 миллион айлыкка, 20-уровеньге. Это тоже супер болот. Тоже супер болот. Дальше кеттик. Убактыбыз аябай аз экен бүгүн. Караңыз, эми автомобильный бонусту көрсөтпөй калсам болбойт. Автомобильный бонус болгону 3 личник керек. 3 личник. 3 личникте 17 адам эртелүү кеч болот, билесиз. 17ден болгондо сиздерге эмнекен ай сайын компания $500 бонусуңузга, автомобильный бонуска берем деп атат. Ай сайын $500 берем деп атат. Бирок машинең Audi, BMW же Mercedes болуш керек экен. Ну, андай болбосо хотя бы жарымын, $250 берем деп атат. Анткени сен биздин адам. Бирок эсептеп көргүлөчү. 3 жылда $250 $9000 болот экен. Бир аз акчаны кошуп туруп BMW, Audi'нин экөөсүн, үчөөсүн алып койсоң болот. 3 наклейка чаптап кой керек болсочу. Биз иншалла азыр 4 аккаунт менен иштейбиз. Иншалла жакында уже 4 машина алышыбыз керек болуп калды. 4 машинага 4 наклейка чаптайбыз. $2000 ай сайын. Сонун туурабы? Биринчи аккаунтту жасап бүттүк, азыр экинчи аккаунт менен иштеп атабыз. Вот. И калган аккаунттар менен иншалла иштеп баштайбыз. Это, билбейм, сонун нерсе. Мындай нерсе жок. Ай сайын $250. Мына биздин биринчи командадан биринчи автомобильный бонус алган адам бул Кожомбердиева Атыргүл эже. Атыргүл эжени мен 3 ай чакырып жүргөм. Бирок мен билем да, Атыргүл эже лидер. Атыргүл эже жасайт. Атыргүл эже кылат экенин мен билем да. Укмуштуудай мотиватор. Даже мага иногда мотивация берип коет да. Көрдүңөр, группага дагы активдүү жазып, катуу мотиватор да Атыргүл эжечи. Бир моментте билем, рейтингде менден да ашып кеткен, элестеткиле. Менден да ашып кеткен. Азыр кичине эметип атат, кайра ашам деп атат азыр. Иншалла ашып кеткенде да мен сүйүнөм. Атыр эженинчи, потому что ушундай сонун жүрөгү таза адам, жаман ою жок адам да. Ушундай адамдардыкы өсөт экен. Ушундай адамдар ишти кылат экен, ишти жасайт экен. Өзү билбейт автомобильный бонус жасаганын. Элестеткиле, өзү таң калып калды. Апай, мен чын эле автомобильный бонус алдым беле. Кантип алдым, эмне кылып алдым? Давайте почтаны карай калалы, жасай калалы. Эми эмнекен постоянно. Пока BMW, Audi, Mercedes алмайынча $250 ага постоянно чөт эми. Мындан ары $250 ай сайын арайдын биринде чөт ага. Бирок Audi, BMW же Mercedes алып койсо уже түшпөй калат $250. Анткени $500 түшө баштайт ай сайын. Компания наклейка чаптайт, ай сайын $500 чук 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 500 500 500 500 $500 түшүп баштайт да. Это вообще супер. Вообще мощный нерсе. Мощный нерсе. И дальше кеттик. Караңыздар, андан тышкары деп атат. Мунун баардыгын ал, кошолу баардыгын кошуп чык дейт. Акча көп көрдүңүздөр. И андан тышкары мен сага ушул уровеньди бир жапканың үчүн эч кандай повторение, мать учения керек эмес. Бир жапканың үчүн подароктарды берип турам деп атат. Мына платинумдар жапты дагы $300 ваучер алгандар бар бизде. 5-6 адам уже алып койду $300 ваучер. Өткөндө көрдүк. Захид эже мына жакында эле жөнөтүп атат. Мына мен ваучерим $300 алдым, подарок на путешествие. Эми жана путешествиябыздачы лайф экспириенстерди сонун кылып Жанар эже көрсөтүп кетти го. Ошо лайф экспириенстерде кээ бир жерде доплата там $300 деген жери бар. Же 150 деген жери бар. Как раз 2 адам кылып туруп 300 доплата кылып коет, бепбекер барып калат. Представляете? Бепбекер барып калат. Захид эже бетбекер барып калат. Ким жагы платиналарды жапты? Рахат эже жапты. Айгүл эже жапты. Платина выше. Там дагы кимдерди айтпай калдым. Мына кечээ жапкан Гүлзат эже жапты. Мугалим эжебиз. Иши кылып платиналар көп эми. Бактыгүл эже бар, Гүлмира эже бар,
Мына азыр Назир эже, так, Назир эженики аз калды, Назир эженики аз калды. Мээржан эже бар. Илим байке давно эле алган. То есть ушул ваучерлер эми толтура экен. Бизде азыр платинадан 10 ашып кеткен окшойт, платина выше, Мен деле платина выше эсептей элекмин. Ну, титан выше где-то бир 6 адам жүрөбүзбү группада. Иши кылып титан выше 6 адам же 7 адам ушундай болуп кетиптир. Элестеткиле эми. Кандай нерсе? Мен жаңы келгенде азыр $100.000 алып аткан Александр Перевезенцев титаниум болчу. Мен жаңы киргенде ал титаниум эле. Но 4-5 айдын ичинде ал укмуштуудай рост кылып трипл даймонд жапты. Мына подарок компаниядан $25.000 чай ичип кой алды. $120.000 айлыкка чыкты. Ай сайын $120.000 алам деп. Видеолор бар керек болсо. $120.000 ай сайын. Ай сайын $120.000. Это чудо. Мындай компания вообще көбүнчөсү айтат, мен эч жерден көрбөптүрмүн мындай акчаларды депчи. И буга эмне экен? Эртели кеч баары жетет экен да. Главный илешип жармашып турсаң эле болду экен. Илешип жармашып отуп эле карагыла. И ошол титаниум статусун менин командам алып жааптыр уже. Эстеткиле, элестеткиле. Айсалкын эже алды мына. Мунар эже алды. Толтура экен бизде. Платинум, титаниумдар толуп кетиптир ушечи. Вообще звон, вообще звон. Главный эмне экен? Токтолбой. Жана платинумдун буст бонусун жумасына 1.200 ала берсеңиз эле болду, кийинки статустар жабыла берет. 1.200 жумасына ала берсеңиздер, капчыгыңар толо берет. Болду. Ошого иштейбиз азыр. Плюс эмне экен? Могул жерде караңыз. Жейт дегенге киргенде бизге уже приглашение келди Португалияга, 2 адамга экен. Португалияга президентский отдых болот. Потом эмне экен? Рубинден президент компанияга Майамиге чакырат. Майамиде ал жашайт, президентибиз. Майамиге сизди чакырат үйүнө. Президенттин офисине барасыздар. Учурашасыздар. Ошого дейт, мен полный төлөп берейин дейт. Жол кириңерди, отелиңерди и мороженеге еще $2.000 берем дейт. Жетеби дейт. Естественно, бизге мороженеге эле эмес, кийинип андай мындай кара жетет деп атабыз да. Вообще сонун да. Потом даймонд жаптың, чай ичип кой $15.000. Трипл даймонд $25.000. Блэк даймонд мына машина. Роял жаптың, жанагы айтып атпадым беле? $350.000 айлык деп. Андан тышкары $150.000 чай ичип кое алат экенсиң. Ошондо биринчи айыңда $500.000 алат экенсиң. Роялга жетип коюп эле. Жыйырманчынын кереги жок экен. Но анан $200.000 аласың. Супер машина аласың деп атат. Бул машиналар бери дегенде эле 350.000, $400.000. Потом $500.000 Blue Royal аласың дейт. И $1 million үй. Эң жакшысы ошол. Карагылачы могул жерде, могул лежакта жатасыңар. Ар жакта балдар ойноп атат. Бул жакта туугандарыңар жүрөт. Тиги шашып бышырып атасыңар. Кээ бирлери бассейнге түшүп атат. Это мына болгон иш, боло турган иш. Эң башкысы колуңду башыңды түшүрбө. Эң башкысы күлүп кой. Күлүп кой. Бир американистен сураган экен да. Бир американистен сураган экен. Сиз эмеңиздин миллионер болгонуңуздун сыры кандай? Кантип миллионер болдуңуз? Десе ал күлүп койгон экен да. Көрсө дейт, ошо менин улыбкам дейт миллион турат дейт да. Мен адамдарга күлүп койсом, алар естественно эмне экен, аны жакшы карап калат, жакшы көрүп калат. Эми күлүп жүрсөңөр баарыңар эле жакшынакай болуп каласыңар го, Любой адам күлүп жүргөн жакшынакай болот. Ошону менен биз адамдарды тартат экенбиз дагы, биз дагы миллионер болот экенбиз да. Биз дагы миллионер боло алат экенбиз. Потом мындай признание болот деп атат. Мына Джейкке чыккыла дейт. Жайка чыккыла, эмне экен ушул $100.000 акча тапсаңар дейт, момундай перстень берем дейт. Бриллианты менен, алтын, чистый алтын бриллианты менен фамилияңыз жазып берет. Фамилияңыз жазылуу болот, элестеткиле. Ата энең ошондо сен менен гордиться этпегенде, о, менин кызым, менин балам дейт да. Туурабы? Карачы, карагылачы мына биздин фамилияны өркүндөтүп атат, өстүрүп атат. Даже перстенине жазылып атат, алтын бриллианты менен. Канча бир караттар. Елестеткіле, саат мына Rolex. Мына $1 million тапқансаңар, вообще укмуш. Қолда коет окшойсуң аяка. $1 million. Это вообще супер. Компания ар бир уровеньден дейт.
сиздерди көкөлөтөм дейт, ар бир уровеньден сиздерди жардам берем дейт. Урматтуу туугандар, ушунун баардыгы бар. Көздү жумуп туруп эле иштеп койчу. Биринчи цель бул платинум. Мына менин целим ошол болгон. Биринчи целим көздү жумуп туруп платинум жаптым. Марттын орто ченинде иш баштаганбыз. Апрелдин 7-синде платинум жаптык. Сол жакта 15 адам, оң жакта 15 адам, эки личник менен. Эки личник. Эки личник менен. 16 апрель күнү билет алып туруп, $331 3 островко билет алып туруп, Вьетнамга учуп кеттик. 37 күн жүрдүк. Эс алууларда. Келинчегим экөөбүз. Командабыз, биз учуп атканда командабыз 33 адам эле. Кайра келгенде командабыз 200 адам болду. Бул эмненин белгиси? Эмне үчүн? Потому что адам токтобойт экен. Мен даже учуп кетсем дагы, арген кетсең кете бер. Бул бизнес мага керек, бул акча мага керек деп өсүп кетишти. Мен дагы сендей болуп акча алам дешти. Пожалуйста, келиңиздер. Менден көп акча алыңыздар. Ошого менден көп акча алганга, жардам бергенге биз эмне экен? Даярбыз. Ар бириңиздерди. Эч ким калып кетпейт. Мен калып кетем. Анткени мен сүйлөй албайм. Мен калып кетем. Анткени мен монтип Жанар эжедей презентация кыла албайм дебеңиздер. Анткени эмне экен? Ушул презентацияга киргиле. Адамыңарды киргизгиле. Ушул адамдардан киргизген аны күнүнө 2ден киргизе берчи, 3төн киргизе берчи. Экөөсү макул болсо, болду. Сага мындай $1 000 000 айлыкка ошол экөө жетет. Лишний керек эмес. Экөөнүн экөөсүнө жардам беребиз. Алардын 2денине 2ден жардам беребиз. Болду, кеттик. Иш ошондой кетет экен. Ушунча жеңил экен. Эки адам. Эки адам айттым мен. Любойунда бар. Эми караңыздар, бир историяны айтып койгум келет. Акыры уже бүтөйүн деп атабыз. Бүткүчө бир кыска история сиздерге айтып коеюн. Сиз билесиздер да, мына огородуңузда, допустим, огороддо эмес, допустим, бир сайда сайда бриллиант катылганда, ал бриллианттын стоимости $2 миллиард. Билесиз, что ошол сайда, ошол точкада бриллиант бар. Сиз казасызбы ошол бриллиантты? Уккансыңар болуш керек, көбүңүздөр. Бул история жөнүндө, бир кыскача историябыз бар да. Естественно, силер казасыздар да. Ушул жакта бриллиант бар экен деп казасыздар. Бирок инструмент жок. Инструмент жок да. Мен бир таласка барып ушуну айтсам, инструмент жок болсо каспайм дейт бирөөчү. Бирок $2 миллиард турса, $2 миллиард турса, ошол жерде эмне кыласың? Баш менен болсо да казасың да, туурабы? Эмне кыласың? Ошону эмне экен? Даже өзүң жалгыз эмес, досторуң чакырып, балдарың чакырып да каздыртасың да, ошону манткени бар да билесиң да. Бирок эмне экен? Сизди жумушка чакырып атат, жумуш күтүп атат. Бирок эмне экен? Сиздин күйөөңүз сурушуп атат, аялыңыз сурушуп атат. Жок, казба. Болбойт, аякта жок депчи. Эмне кыласың? Токтоп каласыңарбы? Токтобойсуңар да, анткени точно бар билесиңер. Точно бар билесиңер. Точно бар казасыздар. И бул жерде мына мен сиздерге айтып коеюн. $1 000 000 айлык точно бар. Ай сайын ала турган $1 000 000 бар экен. Еще эс алат экенсиң. Бекер. Биз 16-сынан 23-үнө чейин бир тыйын чөнтөгүмөн чыгарган жокмун, айтып коеюн. Бир тыйын. Только компаниядан чыгарган акчалар менен жүрдүм. Только компаниядан чыгарган акчалар. Бир күндө кээде $50 короп атты, бир күндө кээде $250 короп атты. Бүт компаниянын акчалары болгон. Бир тыйын чөнтөктөн чыгарган жокмун. Ошондой эле айтып коеюн, ай сайын $1 000 000 бар бул жерде. Көздү жумуп казыш керек просто. Көздү жумуп, инструмент сурабай, менде обучение жок, менде бул жок, мен мындаймын, мен касалмын, мен кулап кеттим, мен мындай болуп кеттим, бутум сындырдым, башым сындырдым. Жарабайт. Көздү жумуп туруп казыш керек, бар. 1-2 метр казып койгулачы, бар. Бар бул жерде. Видите? Ошондуктан, урматтуу туугандар, только вперед. Ошондуктан, урматтуу туугандар, только ушул нерсени биз эмне экен алышыбыз керек. Ушул нерсени алганда гана биз эмне экен мындай өзүңүзгө чечим алыңыз да азыр бүгүн. Бүгүн прям чечим алыңыз.
Чакырып келген адам силерге айтыңыз, сен мени сонун жерге чакырыпсың, кандай ишти баштайбыз деп суроо бериңиз. Ал жооп бере албайт, анын үстүндө ким деп сураңыз. Анын үстүндөгүсү эмне экен, точно сизге жооп берет. Точно сизге жооп берет да, жооп аласыз дагы, биз менен ишти баштайсыз. Эки адамыңыз жок болсо, анда эмне экен, только путешествияга барып эле жүрөсүз. Но эки адамыңыз бар болсо, анда биз менен ушул $1 000 000 айлыкка чыгууга укмуштуудай чоң шансыңыз бар, урматтуу тууганым. Чоң шанс бар. Мына, мен сизге дагы бир доказательство көрсөтүп коеюн. Эмне менин эмем жылбай калды. Мына. Мына бул жерде мына требование к рангу карагыла. 20-уровеньге дагы 50% деп турат. 50%, 19-уровень 50%, 18-уровень 50%, 50%, бүт жерде мына 50, 50, 50, 50%, урматтуу туугандар. Эки ветка деген сөз бул. Эки личник деген сөз бул. 50% деген. Сага кээ бирлер бар экен. 5-уровень жабыш үчүн 5 ветка кыл. 10-уровень жабыш үчүн 20 ветка кыл. 20-уровень жабыш үчүн 100 ветка кыл. Керек эмес. Эки личник менен дейт. Сен 20-уровеньге жете бер дейт. На 50%. Это вообще супер. Эки нормальный личник. Пускай экөө иштебейт. Пускай экөө клиент. Но хотя бы экөөнүн экиден адамы барбы? Сага жетет. Экиден адам чакырып бердиби? Болду, сага жетет. Дальше эмне кылат? Ал эки адамынан эмне экен? Бир лидер, тигил эки адамынан бир лидер чыкты, болду, сен миллионерсиң. Айына $1 000 000 ушул жерде бар, урматтуу тууган. Ошол анда эмесе кандай суроо болбосун, эмне болбосун, урматтуу туугандар, убактыбыз бүгүн аябай чоюлуп кетти. 1,5 саат өтүптүр биз. Э, укмуштуудай терең ыраазычылык дагы бир айткым келет ким Жанар эжеге. Сонун маалымат болгон үчүн такыр прерывать да айткым келген жок. Азыр бизде убакыт аз деп да айткым келген жок. Дагы өтсө экен, дагы өтсө экен дедим. Наоборот, маркетинг скучныйраак болду окшойт. Мен окуган маркетинг. А так презентация была вообще на высшем уровне. Чоң рахмат сизге. Эми дагы суранабыз сизден, Жанар эже, дагы сабактарды өтүп берсеңиз өтө сонун болот. Кандай суроо болбосун чакырып келгендериңизге айтасыз. Эртең 1-күн баарыңыздар билесиңер. Саат 1-де орусча мактоо эмелер болот. Ким статустарды жапты, куттуктоолор болот. Саат 9-да эмне экен, кыргызча куттуктоолор болот, урматтуу туугандар. Кыргызча куттуктоолор. Давайте куттукташалы, давайте алдыга жылалы, давайте баардыгыңыздарга чоң чоң албан ийгиликтер.